Абсатар Токтогулович, сиз келип иштер алдыга жылып атат десек дагы болот, уланып кетип атасыз. Мурунку министрибиз дагы жакшы баштады эле. Бул баардыгы негизинен каржыга такалат. Заманыбыз Кудайга шүгүр бюджетибиз толуп атат. Ошон үчүн баардык тармактардын ичинде жол тармагы бүгүнкү күндө мактоого татырлык иштер жүрүп атат да. Мен айтайын дегеним, буга чейин 150 километр араң титулду толтурчу элек, азыр бир 800-900гө жетип калдыңыздар. Азыр негизинен транспорт министрлигинин карамагындагы жолдор дээрлик калбады да. Мисалы менин округумда көп ошол Минтранстын жолдору калбады десем болот. Анча мынча эле калды. Бирок ошол учурда эми элибиз да ички жолдорду да даяр жасашыбыз керек болуп атат. Эл көп жашайт билесиз. Ошого мен айтып кетерим, мен сизге кат менен 3-4 кат жаздым ар айыл өкмөттөн, ушул округума байланыштуу. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, ушул туристтик аймактарга баруучу жолдорду оңдойбуз деп президентибиз Акылбек Сөнбекович бир нече жолу айтып келатат да, былтыртан баштап. Ошол нерсени колго алсаңыздар. Азыр Өзбекстандан түштүк жергесине тоолуу аймактарыбызга өтө көп туристтер чыгып атат да. Ошонун бири мына Лаглан Тейке деген жер бар, ушул Папан зонасы жакта өтө кооз, жайында дагы ушул жапжашыл боюнча турат да. Андан көп туристтик аймактар пайда болду ал жерге. Ошон үчүн ушул жолду дагы асфальттап берүүгө бир планыңызга жазып алсаңыз. Көп чоң узак эмес. Ошол Папан Актерек Папан Кожокелен жолунун 29 километринен, ошо Папан айылынан 8 километр эле болгон жол. Анын ар жактары мындай таш жолдор, ал жак кереги жок да, ошо 8 километр жол салып берсеңиздер. Бул элдин суранычы. Бул жерде Күрөң кол деген айыл бар, Сары Тала, Лаглан, Тейке, ушул 10 миңден ашык эл да жашайт. Туристтик дарыянын жээги болгон үчүн дарыянын жээктеринин өтө сонун туристтик ишканалар, туристтик базалар ачылып баштады да. Ушуну эске алсаңыздар, элдин дагы батасына, элдин дагы алкоосуна татыйт элек. Бул биринчи неме. Экинчиси, мына Ош шаарында 0 километрден 10 километрге чейин Ош ошол Нокатка кеткен жолдо. Ош Нокат Разаков жолунда да. Ушул жол мен билгенде бир 4-5 жылдан бери эле көтөрүлүп, планга кирди дейт, турат да ошол боюнча эле. Ошону бир баштап берсеңиз. Бунун проектиси деле баары даяр да. Баягы Наукатский подъем деп коет Оштун ичиндеги. Ошол жерден башталат да 0. Ошодон ушу Деу Жапалактын өтүп нар жагы жасалган. Шаардан чыккан жерде чейин 10 километр, 0-10. Ушул нерсени бир баштап берсеңиз. Азыр көп авариядагы ушул Ош шаарына кире бериш жерде эски жол баягы волна болуп кеткен да. Оор жүк ташуучу машиналар каттай берип, илгерки Союздун убагында асфальт өтө болбой калган. Ошон үчүн бул жолдо өтө кырсык көп болуп атат. Элдин да суранычы, тарып да кеткен жол. Ушуну эске алсаңыз жакшы болот эле. Анан үчүнчү суроом, Ош шаарын айланып өтүүчү жол боюнча мен угуп калдым. Бизде ошол Ош Папан жолунун 7 километр быйыл кирди эле, 2 километрин кыскарттыңыздар. Эмнеге деп сурасак, ошол айланма жол ошол жерге келип кошулат. Ошон үчүн 5 километр эле кылып турсак, 2 километр ошол айланма жолдун эсебинен бүтөт деп токтоттуңуздар да. Ушул качан болот? Эмки жылы башталабы? Ушул боюнча да бир оюңузду айтып кетсеңиз. Чоң рахмат, Карыч. Бул Ош Нокат Разаков жол боюнча быйылкы планга кирди. Общий 7 километр экен, 0-дан 7 километрге калганы жасалган экен. Андан кийин ошол 28 километр Нокат жолун биз салдык. Ошондон 28 километрдан ошону менен чогуу кирди. Бул жумуштар жакын күндөрү башталат. Оштун айланма жолу боюнча бул Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу проект менен иш жүрүп атат. Бул кийинки жылдын 2 кварталынан бул жумуштарды биз баштайбыз деп план кылып атабыз. Бирок андан сырткары бүгүнкү күндө башка бир инвесторлор менен сүйлөшүп атабыз. Ал жолду жеке өнөктөштүк аркылуу бүтүрүүгө. Акы төлөнүүчү. Ошондо тез бүтөт. Азыр ошол сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мына декабрдын бир 15-ине чейин сүйлөшүүлөр бүткөн болсо,
бул тез эле башталат. Бул ошол жеке өнөктөштүк менен бул жол башталат. Мына Лаглан жолун да бир эске айтып койсоңуз. Ош Лаглан туристтик Ал боюнча 8 биз километр. өзүбүздүн пландарды карап атабыз. Өзүңүз билесиз, бардык жолду бир жылда салып коюш кыйын экен. Ошондуктан биз азыр өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдү карап туруп, бирок этап менен бүтүргөнгө аракет кылабыз. Ошто эки бөлүп бересиздерби? Анан быйыл биз ошол 800 километрдин аралыгында жол жасалды быйыл. Кийинки жылкыга биз 2 эсе план кылып атабыз. 1,5 миң километрге чейин азыр план кылып атабыз. Кудай буйрса, көп жолдорду биз жасап беребиз. Рахмат. Кече дагы бир мыйзам алып келдиңиздер. 1 литрден 1 сом дегенчи. Аны да колдоп бердик биринчи окууда. Кийинкисинде дагы колдоп беребиз. Эми элге багышталган мыйзамды колдосок, значит 1,5 километрге жетип калсаңыздар, биз айткан жолдор да бүтүп, элибиз сүйүнүп калат экен. Рахмат чоң. Рахмат чоң.